Дүйшөнбек Чомоев, уу коргошун. уу коргошунду эл ичинде Аканет, Ысык көл Аканете, уулу Жунгар Аканете, уулу деп ар түрдүү атап жатышат. Чынында Аканет деп жеке эле уу коргошунду эмес, жалпы уу өсүмдүктөрдү атайт. Ал эми уу коргошундун туура аталышы Ысык көл Аканете. Ал эми башка өлкөлөрдө же илимий чөйрөдө Жунгар Аканете деп билишет. Андыктан билип алсак, уу коргошун көп жылдык жапайы өтө уулуу өсүмдүк. Кыргызда тамырчы табыптар илгертен дарылыкка тамырын колдонуп келген. Бул өсүмдүк Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында, Ысык көлдүн Каркыра, Бел Кара суу жайлоолорунда өссө, ал эми суусамыр өрөөнүнүн көпчүлүк жерлеринде кездешет. Мындан тышкары Токтогул району менен Чаткал тууларында сейрек кездешет. Союз мезгилинде Кыргызстандын дары чөптөрүн изилдеген адистер уу коргошун бардык областтардын ичинен көлдө көп өсөөрүн жана өтө күчтүү уулуу өсүмдүк экенин аныкташып, Ысык кульский Аканет деген ат менен кызыл китепке киргизишкен. Бирок кайсы ооруларга даба экенин так жазышкан эмес. Себеби өтө күчтүү уулуу өсүмдүк болгондуктан адам өмүрүнө келтирген коркунучунан чочулашкан. Ал эми кыргыз эли тээ илгертен эле уу коргошунду уулуу өсүмдүк экенин так билип, душмандарын уулантып өлтүрүүдө пайдаланышкан. Андай ууну даярдоо үчүн чөптүн сырын билген табыптар чөптү 40 күн түн караңгы эч ким көрбөгөн жерге ачытышып, кырма уу дегенди даярдашкан. Жана ал ууну жыты чыкпаган идишке салып, сырга бекем адамга каттырышкан. Качан душманы келгенде ууну тамак ашына, кымызга кошуп берип көзүн тазалаган. Ал сыр жайылып кетпеш үчүн уу кошкон адамды да жок кылып коюшкан. Орус бийлиги Кыргыздын айтылуу баатыры Балбай Баатырды өлтүрүүдө уу коргошунду колдонгон. 6-7 рет уу коргошун менен уулантып, бирок Баатыр кенедейинен аны ичип көнгөнгө туруштук берген экен. Айласы кеткен орус бийлиги Баатырдын чачын алып башына уу коргошун сүртүп жатып өлтүрүшкөн эмеспи? Эми элдик медицинада дары катары колдонушуна токтолсок. Мындан жасалган дары менен кыл табыптар өтө жаман өтүшүп кеткен оор ооруларды айыктырып дарылап келишкен. Эскерте кетүүчү нерсе, дарылоодо тамырын кармап, бейтаптын ысык суугуна көтөрө алаарына жараша кылдат жүргүзүшчү экен. Оорунун түрүнө жараша иштен суюктук түрүндө ичиле турганы же сырттан ачытма катары тартыла турганы болуп, 2 ыкма менен дарыланат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө чөптүн сырын билбегендер деле уу коргошун менен дарылайм деп эң кымбат адам өмүрү менен эсептешпей жатканы өкүнүчтүү. Эч качан ким кандай шартта даярдалганы белгисиз болгон уу коргошундан жасалган дарыны көчөлөрдөн сатып албоо керек. Алар адам өмүрүнө өтө коркунучтуу. Дарылоо чыныгы адискөй табыптын көзөмөлү менен жүргүзүлүшү керек. Эч качан өз алдынча ичпөө зарыл. уу коргошундун күчтүүлүгү жер шартына жараша болот. Республикада Ысык көлдө, Суусамырда, Токтогулда, Чаткалда кездешет дебедикпи? Булардын ар биринин күчтүүлүгү ар бөлөк. Өскөн жер шартына, жердин кыртыштуулугуна, деңиз деңгээлинен бийик жайгашкандыгынан көз каранды экенин байкап жүрөм. Эмесе кеңири токтоло кетсем. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте болсо, Суусамыр өрөөнү 2800дөн өйдө бийиктикте жайгашкан. Ысык көлдүн Каркыра жайлоосунда уу коргошун кара топурактуу жерде, ал эми Бел Кара суу жайлоосунда болсо, тескерисинче ак топурактуу жерлерде өсөт. А Суусамырда болсо, кыртыштуу жана сайлуу жерде өскөнүн байкайсың. уу коргошун менен дарылап, өзүм казып алып жүргөндүктөн ар бир жайлоонуку кандай болоору тууралуу жакшы билем. Мисалы айта кетсем, Каркыра жайлоосунда 1 тонна тамырды 3 бала 5 күндө казып алдык. Кара топурактуу жерде өскөн үчүн уу коргошундун тамыры өтө терең жайылган эмес, жана тамырындагы муундардын 10-15тен ашканын көрө албадык. Мындай уулуу чөптү казганда ууланбоо үчүн кол кап кийип, мурунга маска тагынып алыш керек. Бирок Каркырада өскөн уу коргошунду казганда жытыруу уулануу болгон жок. Ал эми Бел Кара суу жайлоосунда уу коргошун ак топурактуу жерлерде өскөнгө тамыры жерге терең жайгашкан жана казып алуу иши оор. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, айырма кара топурактуу жерде өскөнүнө караганда нымдуу жерде өскөн уу коргошун күчтүү жана уулуу келет. Бул жерден 2 жылдан кийин барып казып алдык. 3 бала 1 тонна тамырды кенен 1 жумадай казганга туура келди. Биринчи себеби жер катуу болсо, экинчи себеби кол кап кийип казганга карабай, колдор жансыздай болуп чымырап, уругунун жытынан мурундар дердейип, кыйыр түрдө уулануу келип чыкты.
Кийинки жылы Суусамырдын Каракөл өрөөнүндө 7 бала менен 1 тонна тамырды казып алуу үчүн кенен 15 күндөй убакыт сарпталды. Себеби жер кыртыштуу, казуу оор. Жана эң негизгиси жумушчу чоң эле балдар калың колгап жана мурун кап кийип иштегенге карабай 2 мешоктой казып калганда эле мурундары өбөтүп, тамактары кычышып, колдору сенейип, уулануу байкалганда ишти токтоттук. Үйгө келип ысык суу ичирип, ден соолугун нормалдаштырганга туура келди. Эртеси кокустук уулануу болбосун, не бар не жок деп 10 литр сүт алдык. Жумушка кирерде күчтүү тамактанып, сүттү ысык ичирип иштедик. Ушундан улам күчтүүлүгү боюнча Суусамыр уу коргошуну алдыда экенин байкадык. Кайсыл мезгилде казылып алынат жана кургатып даярдоо эрежелери? Уу коргошунду уругу түшүп, сабагы кургагандан кийин, тагыраак айтканда, сентябрь-октябрь айында казып алуу керек. Ал эми гүлдөп турган кезде казса, тамыры соолуп, ичи карарып кетет да, дарычылык сапатын жоготот. Тамырын казып алар замат топурагын көбүп тазалап, эгер чырмалышып тоголоктошуп калган болсо, бириндетип кургатуу абзел. Сууга жууганга болбойт. Эреже боюнча жерге тийгизбей, тордун үстүнө жайып, бат-баттан оодарып кургатат да, кагаз мешокко салып, ным болбогон кургак жерде сактоо керек. Эгер ал эрежени сактабай, жерге жайып кургатса, тамыр жерден ным тартып бузулат, дарычылык сапатын жоготот. Автор Дүйшөнбек Чомоев. Кенеде эле калпыстык кетирсе, адам өмүрүн алып кеткен өтө уулуу бул өсүмдүктү кайсы кудай урган базардан кайнатып берсин? Акылга сыйбаган көрүнүш. Эсиңер барда этегиңерди жапкыла. Туура эмес дозасы менен кайнатып берсеңер, далай бейтаптын убалына алардын